Президент Садыр Жапаров журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктады. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын урматтуу өкүлдөрү, сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын маалымат жана басма сөз күнү менен чын дилимден куттуктайм. Аламдашуу заманында сиздер эмгектенген тармак жашоонун ажырагыс бөлүгүнө айланып, журналисттердин коомду агартуудагы ролу ого бетер артты. Мындай шартта жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин коом турмушунда болуп жаткан окуяларды чагылдыруудагы жоопкерчилиги дагы күчөйт. Ата-бабаларыбыз айтылган сөз атылган ок деп таамай белгилегендей, кыргыз эли үчүн айтылган ар бир сөздүн салмагы, мааниси, таасири өзгөчө. Ал бүгүнкү күндө дагы өз касиетин жоготпой күчүндө турат. Өнүгүүнүн демократиялык жолун тутунган Кыргызстандын коомдук турмушунда болуп жаткан окуялар менен көйгөйлөр ачык айкын чагылдырылмайын, өлкөбүздө илгери сүрөө кыйын. Ошондуктан биз айкын коомду куруу максатыбыздан тайбайбыз. Бул максатты ишке ашырууда өз ой пикирин айтууга жана басма сөз эркиндигине болгон укуктар жаңы конституцияда бекемделгендиги жалпыбызга маалым. Бийлик менен элди маалымат айдыңында байланыштырып, көпүрөлүк милдетти аркалаган басма сөз кызматкерлери өлкөбүздүн эркиндигин, демократиялуулугун жана ачык айкындыгын чыңдоого салым кошуп келе жатышат. Эл арасында коомчулукта ынтымакты сактоого өлгө болуу менен бирге коомдук талапты тереңден түшүнгөн, жаңы багыт, жаңы идея, жаңы көз караштагы кабарларды даярдаган алдыңкы журналисттердин орду өзгөчө. Урматтуу журналисттер, баарыбыздын изги тилегибиз ыйык ата журтубуз Кыргызстанды өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошуу, Кыргыз Республикасын эл аралык коомчулукка таанытуу, аброюн көтөрүү, мамлекетибиздин жетишкендиктери менен ийгиликтерин дүйнө жүзүнө жеткирүүдө жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү бийик жоопкерчилик менен иш алып барат деген ишеничтемин. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо каалайм. Калемиңер курчуп, жазган ар бир маалыматыңар чыгармачыл эргүүдөн жаралып, өлкөбүздүн жакшылыгына, өнүгүүсүнө багытталсын. Эркиндикти туу туткан өлкөбүздө көз карандысыз ой жүгүрткөн калыс журналисттер көп болсун. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7 ноябрь басма сөз күнүнө карата жалпы журналисттерди куттукташты. Иш-чара Ала-Тоо полигонунда өткөрүлүп, журналисттер арасында аскердик эстафета таймашы менен коштолду. Жыйынтыгын чыгарып келгенде победила дружба бул точкадан. Но еще бүт элек дагы куралдан ок атуу эмелерибиз сразу койбойбуз. Сактабыз. 3 түрлүү мылтыкты колдонуп түз атуу. Узундукка секирүү, аскердик унаасын айдоо жана башка түрлөр боюнча таймашты. Таймаштын жыйынтыгында эң күчтүү делген команда өкүлдөрүнө баалуу белектер ыйгарылды. Муну менен катар УКМК жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан иш-чаранын аягында басма сөз кызматкерлерине төш белгилер, ардак грамоталар жана ыраазчылык каттар берилди. Игра прошла просто замечательно. Мы бегали, мы преодолевали полосу препятствий. Оюндар өтө кызыктуу өттү. Биз чуркадык, ат үстүндөгү оюндарга катыштык, мылтык аттык жана башка. Бул жылдагы өткөн майрамдардан өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен эсте калды. Ок атуу оюндары түрдүү багытта өттү. Албетте мылтыкты дароо эле колдонуп кетүүгө тез көнүп кеткен жокпуз. Алгач бир аз коркунуч жаратты. Андан соң көнүшүп калдык. Жыйынтыгында мен ондукка илинип калдым. Сегодня мы проводили совместно с Государственным комитетом национальной безопасности. Бүгүн биз УКМК менен биргеликте басма сөз күнүнө карата журналисттердин катышуусунда иш-чара өткөрдүк. Бул эки органдын басма сөз кызматкерлеринин биргелешип өткөргөн биринчи жолку иш-чарасы. Бул өткөргөн иш-чара албетте эки органдын басма сөз кызматкерлерин биргелешип иштөөгө чакырат жана журналисттер менен биргелешип иштөөгө шарт түзөт, ынтымакты бекемдейт деген пикирдемин. И также мероприятие было направлено на то, чтобы обменяться идеями о дальнейшем сотрудничестве, коммуникации с представителями средств массовой информации.